Арыбаңыздар куттуу элим. Бүгүн биз ушул Кутордого келип отурам. Ушул Кутордо жөнүндө көп уккам. Мына азыр ушул Кутордонун ак өргөсү, боз үйү. Кызыктуу. Кутордо. Кызыктуу маектерден угуп берем. Бакыт агай менен. Мынакей Бакыт агай, саламатсызбы Бакыт агай? Бар болуңуз. Арыбаңыз. Багыла, белгиле. Келиңиз. Кутордого. Кутордонун адресин айтып өтөлү. Агай, адреси кандай Кутордонун? Кызыл Аскер. Казакова 77. 77. Ош базардан 2 остановка бери. Бүгүн ошол сизден сурайын деп келгем. Азыркы учурда көп эле алтын доор, жаңы жыштык, жаңы жашоо деп ушул нерселер айтылат. Бул өзү эмне, кандай түшүнсөк болот агай? Алтын доор жөнүндө илгертен эле айтылып келген экен, ошол мезгил келет деп. Мисалы биздин калык атабыз айтып кеткен нерсе менен таянсак болот. Бир заман келер, кой үстүнө торгой жумурткалар деп. Мына ошол келген заманды биз алтын доор деп бүгүнкү күндө карап жатабыз. Алтын доор деген бул атына жараша бир укмуштай адам акылы жетпеген жашоого өтүп жатат. Мисалы бүгүнкү күндө адам буга чейинки күнүндө бир сырдуу, бир кырлуу жашоодо келсе, азыр бүт тарап ачылып, миң кырдуу, миң сырдуу жашоого өтүп жаткан чук. Дал ушуну биз алтын доор деп атап келебиз. Жаңы жыштык дегенчи агай? Жаңы жыштык деген өзүнө бизди жерди кармап турган атмосфера дейбизби, же ошо энергия толкундары дейбизби? Мына ошонун ичинде биз жашап келебиз. Мына ошол толкун жыштыктар алмашат да, ошолордун алмашуусунун негизинде ошол башка жашоо, башка ойлор деги эле баардыгы өзгөргөнү турат да, жыштыктардын өзгөрүшү менен. Буга чейин биз ошол адамзат өзү 3 жыштыкты базып өткөн. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп коюшат. Биринчи жыштыкта ошо бар болуп, жок болуп жытпай калган. Экинчи жыштыкты азыркы сөз менен айтканда тозок деп коюшат экен. Үчүнчү жыштык мына азыр көпчүлүк жалпы адамзат келип үчүнчү жыштыгында жашап атат. Эми ушул үчүнчү жыштыктан бул жыштыктар көп экен да. 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 144-кө чейин жыштык көтөрүлөт экен. Мына ошол адамзаты бүгүн ошо 3-чү жыштыктан 4-чү жыштыкка которулуп атат. Бул жыштык дегендердин баары чынында бир асманда эмес, ааламда эмес, бул адамдын аң сезимине жайгашкан нерсе да. Адам аң сезими өсүп кеңейген сайын ошол жыштыкты адам тартып, ошол жыштыкты өзүнө жарата алат да. Сонун агай, дагы бир суроо бар менде. Бүгүнкү күн кандай күн агай? Бүгүнкү күндө кандайча, мына буга чейинки YouTube'га тартып келгенбиз, YouTube'да айтып келгенбиз, элге жазып келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Алтын доор келет, мына келген жетат менен келгенбиз. Мына ошого жараша элдерге сабак берип, кандай болуп атсыңар, кандай белгилер болуп атат, кандай нерселер өтүп атканын айтып келгенбиз. Мына бүгүнкү учурда биз эми ошол алтын доордун 4-чү жыштыгы деп коет. Бул көпүрө да. Мисалы 3 менен 5-тин ортосундагы көпүрө деп коебуз. Мына ошонун ортосундагы жыштыкта өтүп атабыз да. Андан кийинки дагы жыштыктар көп. Эгер адамзаттын же адамдын өзүнүн аң сезими кеңейип кенен болсо, ал өзүнүн аң сезими менен керек болсо ошол бүгүнкү күндө эл 5-чи жыштыкка өтө албай атсак, аларда мүмкүнчүлүк бар 5-чи, 6-чы, 7-чи жыштарга көтөрүлүп кеткенге.
баары ушул адамдардын түшүнүк деңгээли болгон аң сезимине жараша болот.